Эдил Жолдубаевич, урматтуу министр. Мен медик эмесмин, бирок көйгөйлүү өзүмдүн мындай жүрөгүмдө болгон бир эки суроолорум бар эле да, ошолорго жооп берип койсоңуз. Сиз айтып атасыз, реформаларды кылып атабыз деп. Туура, мүмкүн кылып аткандырсыз. Бирок биз мына Пакистандан, Индиядан келген бир топ студенттерди окутабыз дагы, бирок тилекке каршы кайра эле өзүбүздүн канчалаган жарандарыбызды бияктан операция кыла албайбыз, бир топ леченияларды кыла албайбыз дагы, кайра эле ошол Пакистанга, Индияга жиберебиз, ошол жактан операция кылып келет да. Мындай өкүндүрө турган жагычы. Түшүнүп атам, бизде толугу менен медицина ага жол бере албайт, бирок ошол эле учурда мына акчасы барлар сыртка чыгып операция кылып келет. Тилекке каршы акчасы жоктордун баардыгы мына жерде калып калат да. Бизде бир эле принцип, анча-мынча жерлерде мисалы сразу кесмей да. Мисал катары айтып кетейин, опухоль, башта опухоль болсо, жакынкы эле арада тааныштарым ошондой болду да. Бизде же кесмей экен. Же кесесиң, ошодон нары лотерея, жашап кетесиң, болбосо жок. Ошол жаран Малайзияга барып келди, лазерный оборудование менен айыктырып келди. Дагы бирөө барып келди, Россияга атомный деткен, ошол жерден дагы бир айыктырып келди. Айтор ушундай нерселер көп да, анан айтайын дегеним 17 миллиард фомско бөлүнөт. Жылына ошол оборудованияларын алып койсо 1 миллион долларын тегерегинде экен да. Канча жылдан бери ушундай оборудование алып койсок, мүмкүн ошол канчалаган жарандарыбыздын өмүрүн сактап кала белек деген ой, пикир жана сизге сунуш. Оюңуз кандай? Акчалардын баары кетип атат, билбейбиз каяка кетип атканынчы. Жылда бир направление менен бир оборудование алып койсок, хотя бы деген ой, пикирде. Сиз эми мен медик эмесмин, бирок мага кызыктуу болуп атат ошол нерсечи. Жооп берип коюңузчу. Марден Абдрахманович, сурообузга рахмат. Биринчилерден болуп жанагы 17 частный вуздарда сиз айткан Индия, Пакистандан окуп атышкан. Бирок алардын сапаттары аз болгондуктан биз азыркы кезде бүгүнкү күнгө мынакей бизде 12 ошондой вузду жаап атабыз. 5-өөнү 1-апрелге чейин текшеребиз. Экинчи, сиз айткан методикалардын баардыгын биз колдон келгенин киргизип атабыз. Азыркы кезде кыргыз-түрк достук клиникасы ачылды. Ал жерде азыркы дүйнө жүзүндө кандай операциялар боло турган болсо, ошол жерде болуп атат. Баасы дагы абдан арзан. Мисалга алсак, ошол стендирование эле 50 000 сом. Экинчиден, пересадка печени, пересадка почки деген бизде дагы азыр киргизилди. Бир жылда бир 300-кө чейин кылалы деп атабыз. Ошого өкмөт бизге акча бөлүп берди. 20 миллионду типирование деген биздин лаборатория жок болчу, аны биз алдык. Кудай буйруса 300-кө жакын пересадка почки бир жылда кылалы деп пландаштырып атабыз. Сиз айткан лазерлерди да биз алып, өзүбүз ошол окутуп атабыз. Мынакей ушул демалышта биз 3 специалистке окуп келгенге Россияга жөнөтүп атабыз. Эгер алар окуп келгенден кийин сиз айткан лазерлер менен опухолдор ала баштайбыз. Эдил Жолдубаевич, сизден эми сураныч, сиз эми жаш, современныйсиз, ушул жака көңүл буруп койсоңуз. Бүт эскиленип кеткен да, жаңыдан жаңылатып койсок, бир топ адамдардын жанын сактап кала белек деген жакшы сизге тилектешмин да. Суранып кетет элем сизден. Рахмат.